Bu benzin. Қолыңызда біле бар. Yok, qarab ko'rasiz. Aytchi, bilsinki, boshqa prokurordan talab qilarchi. Ay, qaramaydi, hech kim qaramaydi. Hech kim qaramaydi. Mana. Ay. So'roq o'g'lim, ne oldu sen? Ne oldu senin o'qiyona? Aytchi. Qo'lim bor. Ay. Nima qo'ling bor? Bunaki. Ay. Kim bu? Kim? Бишкекте адилетсиздикке наразы болгон жаран өзүн өрттөп жиберди. Бишкекте башкы прокуратуранын имаратынын жанында эркек киши өзүн өзү өрттөп жиберди. Бул тууралуу активист Ыргалай Бекмуратова билдирди. Анын айтымында ал киши кыймылсыз мүлккө байланыштуу адилетсиздикке наразы болгон. Өзүн өрттөгөн жаран окуя тууралуу айтып берди. Башкы прокуратуранын имаратынын алдында өзүн өрттөгөн адам эмне үчүн бул кадамга барганын айтып берди. Айтымында 2023-жылы сентябрда 2 кишиден $520,000 үй сатып алган. Бирок бардык документтер толтурулгандан кийин ал үй камакта экени белгилүү болгон. Үйдү кайра алып коюшкан. Бул боюнча ал укук коргоо органдарына кайрылганын, бирок алар ишти жаап салышканын айтышууда. Башкы прокуратура бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Соц тармактарда дагы бир үрөй учурган видео тарады. Баңгизат сатуучулар ортодо баңгизатты сатышы керек болгон жаш баланы аябастан уруп сабашкан. Видеодо жигит сатууга тийиш болгон баңгизатын колдонуп алганы үчүн кечирим сурап жатат. Баңгизатты уурдадың деп кишинин манжыларын сындырып жазалап жаткан 3 жигит кармалды. Окуя 14-январда Туңгуш Кичи районунда болгон. Милиция жабырлануучу 28 жашта экенин айтты. Бул факты боюнча уюшкан топ түзүү жана ага катышуу, каракчылык, бейбаштык беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Кармалгандардын экөө 20, бирөө 21 жашта. Милиция кылмыштын уюштуруучусун аныктап жатат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге Казакстанга кирди чыкты такси кызматын сунуштайбыз. Комфорт унаалар жана тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматыңыздарда. Эгер сиз ыңгайлуу жерде болсоңуз, үйүңүздөн алып кетебиз. Эч кандай пересадкасы жок, өзүбүз алып кирип чыгабыз. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Биздин дарек метро Пролетарска 4-выход. Толук маалымат алуу үчүн +7 999 551 0993. Telefonu olsa soğanların az karbaşmar bu. Çaldı. Ош базарда көпүрөдөн кулап бир адам каза болду. 19-январда Ош базарындагы көпүрөдөн бир адам кулап каза болгон. Анын сөөгү Аларча дарыясынан табылган. Бишкек шаардык медициналык тез жардам борборунун башкы дарыгерлеринин орун басары Егор Борисовдун билдиришинче, 50 жаштагы адам дарыгерлер келгенге чейин эле каза болуп калган. Маркум башынан ачык жаракат алган. Бишкекте Ахунбаев көчөсүндөгү 2 кабаттуу дүкөндөн ири өрт чыкты. Өрттү өчүрүүгө саат 8ден баштап Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 4 эсеби тартылган. Соц тармак колдонуучулары Аристократ дүкөнү өрттөнүп жатканын жазышып, видео менен бөлүшүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрттөн 4 адам түтүнгө ууланып, медициналык жардам көрсөтүлгөн соң абалы турукташканын билдирди. Жалпысынан 300 метр аянт күйгөн. Коррупцияга шектелип кармалып, кийин соттон акталган Токмок шаарынын мурунку мэри Урмат Самаев президенттин Жалал Абаддагы өкүлүнүн орун басары болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка өкмөт башчы Адылбек Касмалиев кол койгон. 2023-жылы апрелде УКМК Токмок жылуулук муниципалдык ишканасында туруктуу коррупциялык схема уюштурууга тиешеси бар деп Самаевди кармап, ишканада болгон мыйзамсыз иштерден мамлекетке 130 миллион сомдон ашык зыян келтиргенин билдирген Самаев ошондой эле 2016-жылы жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. Ал Токмок шаарынын мэри болуп 2021-жылдын августунда дайындалган.
Салык кызматынын борбордук аппараты мурдагыдай бизнеске көчмө текшерүү жүргүзбөйт. Салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов борбордук аппараттагы текшерүү башкармалыгынын функциясын кыскарткан. Буга чейин аталган башкармалык ири бизнести түрө кыдырып текшерчү. Ишкерлер буга нааразы болуп келген. Эми аталган башкармалык пландаштыруу, тобокелдиктерди талдоо, баалоо, мониторинг менен гана алектенет. Текшерүүлөрдү аймактык салык органдары гана жүргүзөт. Салык кызматы алардын ишин көзөмөлдөө оңой экенин, ал жактагы коррупциялык аракеттер дээрлик жокко эсеп болоорун белгилеген. Президент Садыр Жапаров башкы прокуратуранын жаңы имаратына капсула салды. Бүгүн 20 январда президент Садыр Жапаров Бишкектеги башкы прокуратуранын жаңы имаратынын курулушуна капсула салды. Мамлекет башчы прокуратуранын жаңы имаратынын курулушу мыйзамга кызмат кылган, кылмыштуулук менен күрөшкөн жана жарандардын укуктарын коргогон кызматкерлердин иштөө шарттарын жакшыртууга жасалган маанилүү кадам экенин белгиледи. Жаңы административдик имарат 7 кабаттан туруп, жалпы аянты 20 000 чарчы метрди түзүп, заманбап жабдуулар менен жабдылат. Имарат кеңсе бөлмөлөрүн кичи жана чоң залдары, ошондой эле 200 орундуу 2 деңгээлдүү жер астындагы унаа токтотуучу жай менен камсыздалат. Курулуш иштерин президенттик аппараттын алдындагы Кыргыз курулуш сервис мамлекеттик ишканасы жүргүзөт. Имараттын курулушун 2 жылда бүткөрүү пландалууда.